Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз К, Г, Ж тамгалары жана алардын окулуштары. Биз балдар күзгү деген тексттин 4-чү бөлүгүнө көңүл бурабыз, 30-чу бетти ачабыз. Маанайыңар жакшыбы балдар? Бүгүнкү күндүн ийгилигин каалайм барыңарга. Текстти карайбыз. Көл шаркырап, чуркап келип, топтомолок бирдемени ыргытып жиберди. Ал топтомолок аябай жаман топ экен. Чоң эне тигил топту аңгеке алып барып көмүп салды. Анан жолду катар кобурай берди. Жарыктык көл. Күзгүдөй болгон айланайын. Күзгүнү таза кармашпайбы? Күзгүнү кирдетип, бирдемелерди ташташат. Айласага эңкейип, анын көзүнө үңүлүп сурады. Билдиңби, көл булганганда эчтеме көрүнбөй коет. Көл ошого ачууланды. Сен да көлдү булгайсыңбы? Айласа таңдайын шык эткизип, желбиреген бантигин кармады. Жок. Мына балдар. Кыргыз тилинде К, Г, Ж тамгалары бирде жооноюп, бирде ичкерип, экиден тыбышты билдирет экен. Мисалы, кыз, күз, кайык, күчүк, ага, өгө. Бул жерден К, Г, Ж тамгалары ичке үндүүлөрдөн жана жоон үндүүлөрдүн үндүүлөр менен бирге жазылышына карай айтылыштары дагы өзгөрүлүп калат экен. Бул жерден балдар биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. 31-чи бет, биринчи көнүгүү. Суроолорго жооп жазабыз, дептерибизге жазабыз. Жоопторун жазабыз, Көл эмне үчүн жана кантип ачууланды? Ал эми чоң эне неге наразы болду? Силер керемет ысык көлүбүзгө кандай мамиле жасайсыңар? Оюбузду дептерге жазабыз балдар. Экинчи көнүгүүнү карайбыз. Сүрөттү көргөндө эмнелерди ойлодуңар? Оюбузду ооз-эки айтып беребиз. Үчүнчү көнүгүүнү балдар дептерибизге жазабыз. Ичке үндүүлөр менен келген К, Г тамгаларын өзүнчө жана жоон үндүүлөр менен келген К, Г тамгаларындагы сөздөрдү өзүнчө бөлүп жазабыз. Мисалы, ичке үндүүлөр менен келген К, Г тамгалары менен кошо жазылган сөздөр, мисалы, карамай, булганган, мисалы, суу деп коелук. Ал эми жоон үндүүлөр менен келгенде, мисалы, көл жээги. Мисалы, аңгеке деген сөз бар экен, биз аңгеке алып барып көмүп салды деп жазсак болот экен. Дагы өзүбүздүн оюбуздагы сөздөрдү жазсак болот. Муну дептерибизге иштейбиз балдар. Төртүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Окугула, тыбыштардын угулушуна көңүл бургула. Эмнени байкадыңар? Тыбыштардын окулушуна көңүл бурабыз балдар. Каз, көз, калем, килем, куурчак, көпөлөк, гүлнар, гапар, тоголок, тегерек. Дептерибизге жазабыз. Үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү. Сүрөт боюнча чакан аңгеме түзөбүз. Дептерибизге жазабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Эмки сабактан жолукканча.